Сооронбай Жээнбеков экс-президент деген макамынан ажыратылабы. Журналист мамлекет башчы Садыр Жапаровдун бүгүн Сооронбай Жээнбековдун экс-президенттик макамынан ажыратууга кандай көз карашта экенин сурады. Ушул тапта Жапаров аларчы мамлекеттик резиденциясында ЖММКлардын өкүлдөрү менен жыйын куруп суроолоруна жооп берүүдө. Журналисттердин бири ага Сооронбай Жээнбековду экс-президент деген макамынан ажыратуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келет. Буга кандай карайсыз деген суроо берген. Ал боюнча маселе жок, экс-президент бойдон калат. Биз президенттерди жоопко тартып куугунтуктаган салды токтотолучу. Анын өтө чоң кылмыштары деле жок, албетте саясий жактан жоопкерчиликтери бар, деди Жапаров. 2020-жылдын 5-октябрда Жогорку Кеңешке шайлоонун дал эртеси өлкөдө толкунтоолор башталган. Буга бир катар партиялардын добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразычылыгы себеп болгон. Мөөнөттөн мурда ыйгарым укуктарын өткөрүп берген соң Жээнбеков экс-президент макамын алган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Курманбек Бакиевдин дагы экс-президент катары өлкөбүзгө келишине шарт түзүлүшү керек. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү пресс-конференцияда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө берилген суроого ал боюнча маселе жок, экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып куугунтуктап кубалаган салты токтотолучу. Мен ошол үчүн экс-президентти бердим. Анын чоң кылмыштары жок, бирок саясий жактан чоң жоопкерчиликтер бар деп жооп бергенин уктук. Садыр Жапаровдун бул демилгесин Кыргызстандын саясий тарыхындагы чоң бурулуш деп бааласак болобу? Эгер бул жерде ала койду бөлөк кырккан кандайдыр бир кызыкчылык болбосо, анда Садыр Жапаровдун бул сөздөрүн кубаттап колдосок болот. Роза Отунбаева деле кандуу Ош окуясы боюнча саясий жоопкерчилик алса, Сооронбай Жээнбеков 2020-жылдын июль айындагы жана октябрь айындагы курмандыктарга, ок атууларга майып болгон жаштарга дагы саясий жоопкерчилик алса, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков 10 жыл ичинде өлкөнү сенектик абалга туш кылса дагы саясий жоопкерчилик болсо, Аскар Акаев болсо 15 жыл өлкөнү итке мингизип туруп, аксыдагы өмүрлөрдү алса дагы саясий жоопкерчилик алып эч нерсе болбогондой жалжайып өлкөгө конокко келип кетти. А эмне үчүн Кыргызстандын тарыхында эң күчтүү президент болгон Курманбек Бакиевди азыркы күнгө чейин өлкөбүзгө кайрылып келишине мүмкүнчүлүк бербей келебиз? Эмне үчүн Атамбаевдин алкаш сөздөрү мас болуп отуруп алып, Бакиевтерди каралап чыгарып салган чечимдери кайрадан карала элек? Эмне үчүн Курманбек Бакиевдин 5 жыл ичинде өлкөнүн экономикасын көтөрүп, өнүгүүнүн жолуна түшүргөн эмгеги бааланбайт? Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсү, бир туугандары эч кандай кылмышкер эмес экенин 11 жыл ичинде жакшы түшүндүк. Ал эми 2013-жылдагы 7-апрель боюнча Курманбек Бакиевдин эч кандай кылмышы жок экени баары бир далилденет. Башкалардын элди атканы үчүн, башкалардын өлкөнү башаламандыкка алып барган үчүн, бийлик үчүн күнөөсүз адамдардын канын төгүүгө даяр саясатчылар үчүн Курманбек Бакиевди күнөөлөп, куугунтуктап келген жоосун дагы Садыр Жапаров тарабынан токтотулат деп ишенем. Курманбек Бакиевди экс-президент катары өлкөбүзгө кайрылып келишин күтөбүз деп Facebook баракчасына Асейин Саралаев жазды. Эл чындыкты билсин. Өлкөнүн кемшерилген казынасынан карабастан президент армияны чыңдайм деп зарыл болгон курал жабдыктары жана аскердик техникалар менен кабзыздаганга аракет кылып жатканы көңүл жылытса, могу эшекке окшогон жоокерлер кайра президенттин имаратын мээлеп тикток тартып отурат. Негизи эле кыргыз армиясына формачан тыртаңдашып тикток тарткан келесоо офицерлер менен жоокерлер козу карында жайнаптыр. Тартип деген барбы, устап деген иштейби? Посто турган нарядда жүргөн жоокерлер, офицерлер маймыл болуп атышкан чыгарбай эле коеюн. Эми бул тасма боюнча Казакстанда Ак Орданы, Өзбекстанда Көк Сарайды же Тажикстанда президенттин сарайын ушинтип мээлеп атып ойногон жоокер министр баш болуп жооп берет болчу. Президент отурган мамлекеттик эң жогорку имаратка курал кезип ойногон бул айбанчылыктын жеткенчеги. Могу жоокерге дегеле аскерлерге эскертип койгулачы, мамлекет аларга тикток тартсын деп алып келген жок аскердик техникаларды. Алар формачан стриптиз билесин же бой без правил уюштурсун деп очойгон айлык төлөп жаткан жок деп Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Ырчы Толгонай Арзыкеева сүйүктүүсү менен 2 айрым жолго түшкөндүгүн ачыктады. Ырчы бул тууралуу Instagram баракчасына жазды. Бул менин акыркы билдирүүм. Акыркы убакта менин жеке жашоом тууралуу бир канча жагымсыз каттар келип жатат. Эгер силер уруксат берсеңер, мен бул боюнча кененирээк айтып берейин. Биз сүйүктүүм экөөбүз 3 жыл аралыгында баш кошууну чечкенбиз. Бирок бул мамиле узакка созулган жок. Биз 2 айрым жолго түштүк. Ким кандай айтып, фантазиясына кандай ойлосо дагы мунун негизги себеби бири-бирибиздин мүнөзүбүздүн дал келбендиги болду. Ооба, мыйзамдуу түрдө аял күйөөсү болуп кол койгонго дагы жетишкенбиз. Тилекке каршы эч кандай майнап чыккан жок. Ал кагаз мага маанилүү. Ошондуктан мындай маанилүү чечимди кабыл алуудан мурда алгач 1000 жолу ойлонуп, өзүңө мен аны канчалык деңгээлде жакшы билем, мен өзүмдү бактылуу сеземби деген суроолорду беришиң керек. Азыркы учурда буга эч ким күнөөлүү эмес, мен бардыгы үчүн жана анын үй бүлөсүнө ыраазымын. Бул менин бул туурасында акыркы билдирүүм деп жазды ал. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Ташиевди коопсуздук үчүн мамлекеттик резиденцияга жашатып жатабы? Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу үчүн анын резиденцияга жашап жаткандарын айтты. Бул тууралуу ал маалымат жыйынында билдирди. Мамлекеттик резиденцияда ким жашай турганын президенттик администрациянын ишик башкармалыгы жана мен чечем. Мамлекет үчүн иштеп жаткандардын коопсуздугун карашыбыз керек. Ташиевдин коопсуздугу үчүн анын резиденцияда жашатып жатабыз, деди ал. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Прослушкалар боюнча мен дагы деле айтып коеюн, урматты да экинчи жолу кайталап коеюн. Эгерде курал жарак издеп атса,
ошол жоопко тартылып аткандар. Бири-бири менен сүйлөшүп атса телефондон, сенде канча курал бар? Анан баланчанчы күнү чыга калалы, баланчанчы числонун эртеси чыга калалы, анан канча киши алып келе аласың деген сөздөр болуп атсанда, анан ГКМ анан унчукпай отура берсинби? Анан сотко кайрылып, мунун бардыгы мыйзам чегинде болуп атат. Сотко кайрылып, санкциясын алып, анан аган прослушка коюп, бул биздин эле мамлекет эмес, бул бардык дүйнө жүзүндө мамлекеттердин иши ушундай. Жөн эле эч кимди куугунтуктап, прослушкага койгон момент жок, мисалы. Бир журналистти аркасынан куугунтуктаган жокпуз. Куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араң-арада бирөөнү куугунтуктап, апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери? Мен бардыгын айтып атам. ГКМга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп журналисттерге куугунтукту вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи Кудайга коебуз дагы, анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Мына мени деле канча оңор араңарда шыбап жазып атасыңар, колуңардан келишинче. Бир жаман сөз айттымбы? Жок, эл өзү таразалап талдап алсын. Мени жамандап жазып аткан сайттарды да билем. Бир 4-5 сайт бар, мени жамандап жазат. Анткени мен алардын Кумтөрдөн, Мегакомдон, аэропорттон каржыланып жүргөн булактарын жаап салганмын. Ошого мага ичи күйүп, жини келип анан жазып атышат. Аларды 10 жылдан бери, 10 жылдан бери, 12 жылдан бери Мегаком, Кумтөр, анан кийин аэропорттон каржыланып келет экен. Бийликти мактап жазып кой деп. Мага мени мактап жазыштын кереги жок. Мейли жамандап жазсаң жаза бер. Бирок мен мамлекеттик мекемелерде, Мегакомдагы, аэропорттагы, эми Кумтөр да мамлекеттик болду. Кумтөргө макул ал жакка мойнуна илип койчу экен. Мына могу сайттарды жылына каржылайсың деп. Аз сумма эмес. 20 миллион, 18 миллион деп алышат экен да. Алышкан экен мына. Мен ошонун бардыгын крес коюп койгом. Мейли мени жамандап жазса жаза берсин, жакшылабай эле койсун. Бирок мамлекеттин элдин акчасын мынтип коротпогула деп. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров үй-бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 21%га өскөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде сөз сүйлөдү. Акыркы кезде үй-бүлөлүк зордук зомбулук күч алган фактылар көп кездешүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, үй-бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 21%га өскөн. Бул көрсөткүч балдарга карата жана үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу жаатында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан тийиштүү иштер жетишерлик болбой жаткандыгын кабар берет. Бул багыт боюнча тез аранын ичинде чаралардын көрүлүшүн талап кылам деп билдирди Садыр Жапаров. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Өмүрүмдө канча шумдуктарды уккан, бирок төмөндөгүдөй күлкүнү келтирген апырташ шумдукту биринчи жолу угуп жатам. Жалганды да адамдар бир аз ишене турган кылып, осмо сурмасын коюп көркөмдөп анан айтыш керек да. Атамбаевдин уярый колдонуучуларынын бири баягы эле эл бузар трайбалист Фархат Бабиев деген эми Жээнбеков Атамбаевди 3 жолу өлтүрөм деп аракет кылды деп Анги сарайда багып койгон өрдөктөрүн учуруптур. Биринчисинде 7-8 октябрда Атамбаевди кармап келүү операциясында өлтүрүлүү деп буйрук бериптир. Экинчисинде түрмөдө жаткан Атамбаевга коронавирус жуктуруп өлтүрүү аракетин кылыптыр. Үчүнчүсүндө 2020 жылдын 9-10 октябрындагы тополоңдо Атамбаевдин брондолгон машинасына атып өлтүрөм деген имиш. Сооронбай Шарипович Атамбаевди өлтүрөм деген ою болсо, президент болуп бардык бийлик колунда турганда 1 минутта деле тынчып коймок. Анги сарайда бункер менен кошо жардырып жибергиле деп өлкөдөгү аттуу баштуу белгилүү адамдар эле айтышкан. Жардырып салса деле жарашмак, себеби Атамбаевдин бункеринен табылган куралдар, жардыргыч заттар ошондой экенине толук себеп болуп берет болчу. Коронавирус жугузуп өлтүрөм дегени бул эч бир элге турбай турган сандырак сөз болуптур. Макулго чумонгон бойт дегенде Атамбаевга вирус деле жукпайт. Өзү жугуштуу вирустан жаман зыян кеч болсо кайдан жүрүп жуксун. Ал эми брондолгон машинасын өзү атайын арттырып, өзүнүн баркын көтөрөм деген аферасын бүткүл эл ошондой эле билип койгон. Атамбаевди колдогондор да өзүнө окшогон дөөдүрлөр турбайбы? Көр кордуу караңгыда тааныш болуп, ушул Бабиев деген Абдыр Анги сарайда сарттардын бизнестерин талкалап, өздөрүнүн түштүгүнө куйбуз деп чакырып жасап, андан соң суракка чакырылып бүткүл элден кечирим сурагандан соң коюп жиберилген эле. Сооронбай Шарипович адамгерчилик кылып коюп жиберсе, тузун ичип туздугуна түкүрүп жатканын карабайсыңарбы мунун? Андай чакырыктар үчүн Союздун малында атып таштаган, кутурган итти аткандай кылып эле. Жугундукорлор Жээнбеков асылышканын коюшпайт экен да, айып өздөрүндө турса. Жээнбековда сабыр тоодой экен, акылы кем Атамбаевдин чолчоңдогон ит кылыктарына 2 жыл былк этпей чыдаган. Күнөөнү Жээнбековдон эмес, өзүңөрдөн издегиле, бузуку трайбалисттер деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.